Амансыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарга ысык салам айталы. Бүгүн аптанын шаршемби күнүндө кайрадан таңкы регион телеканалында көрүшүп турганыбызга чын дилибизден кубанычтабыз. Амансызбы кадырман телекөрүүчү, адаттагыдай эле кызматыңыздарда мен Жазылык Тайбердиева, ошондой эле кесиптешим Кубаныч Жантемиров болмокчу. 1 саат бою бизден алыстабаңыздар. Бүгүн кызыктуу маектер, куттуу коноктор жана пайдалуу кеңештер менен болмокчубуз. Андыктан жакыныраак келиңиздер. Кадырман телекөрүүчү, Рамазан айы негизи ар бирибиз ошол Рамазан айында, орозо учурунда көбүрөөк кайрымдуулук жасаганга аракет жасап калышыбыз керек. Мына ошондуктан бүгүн студияга кайрымдуулук иш-чараларын өткөрүп жүргөн, качан карасаң элдерге жардам берүү аракетинде жүргөн тыпылдаган бир айымды чакырганбыз. Ким деп турган болсоңуздар, блогер айым Алтынай Зайка деп таанылган Алтынай айымды чакырдык. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келиптирсиз. Кутмандыгыңыз менен. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, ооба. Негизи эртеле турам. Орозо кармайм. Сиздер да орозодасызбы? Ооба. Кабыл болсун, бирге болсун. Анан эми эң алгачкы эле суроом, ушул блогерликке болгондо дагы сиз башка блогерлерден айырмаланып, кайрымдуулук иш-чараларын көп өткөрүп келесиз да. Кантип келип калдыңыз? Ошол да эми кичи кезимден бери эле өзүм аказы боорукер, мээримдүү болчумун экен. Көп нерсе ата-энеден экен, тарбиядан. Ата-энем ушул туура тарбиялады деп ойлойм. Анткени атам, апам намаз окуйт 5 маал, анан динден кабары бар. Атам көптөгөн немелерге жардам берет, бирок анонимно да айтпай элечи. Анан ошентип атамды көрүп атып, кандай сонун деп атам да мага ушу давай Алтынай, если колуңдан келип атса, лучше берешен кол бол депчи. Бул Аллахка да жагат, өзүңө да жагат, сонун иштеди да. Анан ошентип атамдан пример алып атып, үлгү алып атып, мен көрсөткүм келди эме мененчи, ачык элечи. Көп айтат негизи мындай көрсөтпөй кыл депчи, бирок азыркы поколенияда көрсөтүш керек деп ойлойм да. Анткени деген азыркы чоңоюп келаткан жаштар уштап тоже мындай бир таасирлүү, бир үлгүлүү болгум келди да, башкачараак чыккым келди. Ооба, сиз өзүңүз эле эмес, тескерисинче башка адамдарды дагы берешен болууга, кайрымдуу болууга үйрөтүп, үндөп, анан өзүңүз эле жеке жардам берип калбай, жалпы кыргыз эли менен биргеликте жардам бергенди, баягы жапатырмак көтөрүп кетсең жүк жеңил болот го, ошол нерсеге үйрөтүп жатасыз. Ооба, сөзсүз түрдө негизи баягы кесиптеш алган кол эмес, берген кол артыгыраак демекчи. Биз жалпы мекендештер да бул нерсеге чакырабыз. Сөзсүз түрдө берсеңиздер байысыздар деген сөз бар да. Андыктан Алтынай айтсаңыз, негизи эле бул нерсени баягы кайсы жылдардан баштап келатасыз? Канча жыл болду? 21-жылдардан бери, 2021-жылдан баштадым. Албетте баштап эметип атканда кыйын эле болду, анткени жалгыз, анан оңой нерсе жок, өзүңүздөр билгендей. Бирок ушул жакшы эме тармакты эметкениме, тартып баштаганыма баягы Аллахым жардам берет экен. Жолумду ачып берди да, мындай эметпейчи. Көп тоскоолдук деле болгон жок да. Жакшы иш кылсаң, наоборот, ар дайым мындай жолуң ачык, анан бир билбейм, арбаледен, кырсыктардан сактайт экен, көз эмелерден, сөздөрдөнчү. Ошон үчүн шүгүр дейм. Жакшы. Кадырман телекөрүүчү, эгерде биздин коногубузга сурооңуз болгон болсо, каалоо тилегиңиз болгон болсо, анда экран астындагы номерлерге калтырсаңыздар болот. Анан Алтынай айым, сиз баягы көпчүлүгүбүз кир жерден, чаң жерден, же болбосо баягы кир кийинген, жыттанып аткан адамды көрсөк, жийиркенебиз, жанына жакын басып баргыбыз келбейт, жолугубуз келбейт. Сиз тескерисинче ошол адам менен чогуу жанына барып, маек куруп, анын кийимдерин алмаштырып, жөн эле алмаштырып койбой, чогуу тамак жеп, тамак берип, чогуу болуп атасыз да. Анан сиз баягы буга чейин биринчи жолу балким тартканда жийиркенген чыгарсыз, азыр эми көнүп калып тескерисинче. Биринчи тартканда эми мен просто адамдарды бөлгүм келбейт, ачык айтканда. Баарын бирдей көрөм. Альбом бара турган жерибиз бирдей, ачык айтканда. Анан жиркенген учурлар деле болгон жок. Эми анча мынча болгон чыгар, бирок эсимде деле жок, чын айтканда. Чын жүрөк менен кылам. Анын баары сезилет болуш керек. Жүрөгүм ушундай экен, эми бул да бир Аллахтын берген немеси болуш керек. Кудуретти деп койчу экен баары. Апа деп койбой, апо деп алат го, видеолордо көрөсүзбү кесиптешим. Негизи башка бирөөнү апо деш
кыйын го кесиптешиме, анткени өзүңдүн апаңды дагы кээде апа деп туруп анан апо деп эркелей албаган адамдар көп да. Ооба да. Апасына, атасына Балким. эркелей албагандар көп. Себеби биз жабык болобуз. Баягы оюбузду көп учурда айта албайбыз ата энебизге, кучактап эркелегибиз келсе дагы апо дей албайбыз да. Сиз тескерисинче апаларды, аталарды тим эле кучактап, баягы өзүңүздүн апаңызга, атаңызга эркелей алып кандай мээрим менен. Ошол эме да, мындай неописуемое чувство, сезимдер башкача болот да. Ушинтип жүрөм жардам бергенде мен бир өзүнчө бир рахат алам да. Анан ушунчалык рахат алганда дагы жардам бергим келет да, токтобойчу. Сон. Негизи баягы жардам берип, анан жакшылык кылсаң, ошондон рахат алган болсоң, бул жараткандын бир өзүнчө сүйүүсү дейт да, тигесеш. Анан баягы диндин да бир башаты да. Бул жакшылыкчы. Андыктан апо деп калдык. Мен ушу биякта өзүмдүн апам да көрүп атат. Апама да салам айтайын. Анан негизи эле Алтынайым айтсаңыз, бул блогерлик деген баягы болгон нерсени азыркы замандагы, азыркы элдин арасындагы болуп жаткан нерселердин баарын элге көрсөтүү да. Ооба да. Эмне себептен ушул жолду тандадыңыз да? Башка блогерлердин башка түрлөрү бар да, мисалы башка бир контент тартабы же башка бир лайв контент тартып, өзүңүздүн атыңызды таанытып, же болбосо жарнамалардык роликтерди алып дегендей да. Мындай болуп атат да, ачык айтканда, негизи ырчы болгум келчү да. Ырдаптагалдын билесиңиздер деп коюш керек, анан ырчы, бийчи болгум келип, анан эметкенде, чек кезимде мечтет эткенде, мындай бир эле гана ырчы болом дебей, мындай чоң эмес, масштабный мечтет этчим да. Мисалы, блогер да болом, ырчы да болом, буюрса там билбейм бир жакшы, жөнөкөй инсан болом, же болбосо бизнесмен болом деп, ушинтип баягы апаларды, аталарды эчте калса багып, бир үй салдыртып, ошолорду карайм деп, мындай чоң масштабный мечтет этчим да. Путешествовать этем, көп балалуу болом, билбейм бир экономист да болом депчи. Анан ошол мындай канчалык эме кичи кезиңде мечтет эткен эмең акырындан туура мечтет этсең, ошо акырындан келет экен да. То есть экономист, финансовый кредитти бүттүм, Кудайыма шүгүр, көйлө өлкөнү көрдүм. Блогер жагынан ырчы дедим, ырдап да көрдүм, ачык айтканда, шүгүр дегеним да. Именно благотворительныйды Аллахым өзү жөнөттү да. Тактанчы мындай, то есть мындай мен ырчы, бийчи болом деп бараткан жерде мындай оң жакка буруп койду да. Мындай жакшы жак, ырчы, бийчи деле болсоң болот, бирок лучше ушул жакшы иштерди кылчы дегендей сыяктуу бир сезим келди да. Бир аяңа караганда кайрымдуулук өткөргөндө мындай по душе болду да, жүрөгүмө жакын болду да. Анан ушул эмени жөн эле токтотуп койбой, ушул эме мындай пусть будет экранда боло берсин, камерада, зато жүрөгүм менен кылгым келди да. Ошондой эле да, какая есть да, мындай жазамыма жок да. Жасаган ишиңиз жан дүйнөңүзгө рахат берет экен, эс алдырат экен демек, Анан мисалы азыр баарыбыз сизди таанып калдык. Жардам берчи деп кайрылган инсандардын саны көп болуш керек. Ооба, көп эле жакшы эле мындай жакшы жашагандай көрүнөбүз, бирок билинбей, бизде Кыргызстанда көп аябай муктаж адамдар, жалгыз бой энелер көп, анан өтө көп ачык айтканда. Билейин, ойлоп кетем, бир закон чыгарып салсакпы депчи. Эми жакшы ойдой элечи, мындай, чтоб күйөөлөр таштабасын, аялдар ажырашпасын депчи. Мен ойлогондой болбойт да, по-любому. Ошо анан мындай, мен жаштарга айткым келет, оңчук көрбөгүлөчү, жашооңорду депчи, мындай болуп атпай, тез эле ажырашып кеткен. Ошо мен көрүп атам да, ошо эменичи, картинканычы, чогуу жүрүп, сезип, даже болуп калат, ошо ДЦП бала төрөлгөндөн кийин таштап кетет экен да, көбүнчөсү чыдап албайчы. Ошондо жүрөң ооруйт да, депчи. Анан эште калган апа-аталар көбөйүп кетти, аябай көбөйүп кетти. Билбейм, илгери мен даже 95-жылкымда эште мындай 95-жылдары анчалык апа-аталарды көрбөчүм дейм да, ачык айткандачы. Анан особенно азыркы учурда көбөйүп кетти да. Анан ичим ачышат да, бизде кыргыздарда кыргыз апалар, аталар ушинтип отурчу беле деген суроо пайда болот да. Силер да кошуласыңарбы? Туура. Анан аябай эме болуп кетем, мындай жолдо кайыр сурап отурган апалар. Ооба. Чыдабай кетем да, жана барып сурасаң баягы эле акча, баягы эле дүйнө, ушундай сыяктуу да. Мындай туура эмес го деп ойлойм. Негизи эле ооба, баягы азыркы жана алдыда боло турган коомдун жүрүшү буга чейинки ата эненин балага болгон тарбиясы, балага болгон мээрими дейт да.
мисалы убакыт өтүп жакшы бир мыкты келечекке баягы керектүү келечекти багындырган перзенттерди каалайбыз сизге да. Анан балдарга кийин кандай тарбия берет элеңиз? Мен бир балам бар. 1,5 жашка чыгып калды. Апам жардам берет. Эми тарбия билбейм, эми мээримди төгүп, аракет кылмак жакшы эне болгонгочу. Эң негизгиси эме го, баягы тарбиядан деп айтып атпайм, ошо свободный эле коюш керек экен да, баланычы аябай моинтип кармай бербеш керек да. Мындай бүс эркин жүрсүн, бирок наоборот өзү эме болот да, мындай эркин жүргөндө кой барбайын, кылбайын деп аракет кылат. Айым деп катуу эле кагыма берсең, ал наоборот көргүсү келет, кылгысы келет да. Ошо эме рамкадан чыга баштайт. Отур, тур, барма, болбойт. Андай болбойт, ооба. Лучше мындай эркин эле кое бер, бирок при этом туран жолду көрсөт да. Сөз менен эле жеткизип, мындайчы. Ошо ушундай. Анан эми биз сиздин ар бир видеоңузду көргөндө эле ичинде толтура билдирүү келет да. Бул адамга жардам берип койчу, менин таанышым бар, мага жардам берип койчу, мен кыйналып атам дегендер көп. Анан сизге демек жеке WhatsApp номериңизге, анан же болбосо чалуулар дагы көп болсо керек, кантип жетишип жатасыз дегеним да. Биз очередке коюп коебуз, көп ооба. Чын эми рабочий телефон бар, бир эмес экөө да. Жеке номериме чейин чалышат. Анан Instagram, TikTok ошол жактан көп эле 99 сообщение келет. Эми колубуздан келишинче жардам беребиз. Эми азыр эми команда топтоп атам, буюрса фондум эми ачылды, ачык айткандачы. Ошо анан буюрса команда менен иштесем, Кайрымдуулук фондун ачтыңыз. Ачтым. Эмне деп аталат? Алтын ай, KG деп ачтым да. Алтын ай KG деп. Алтын-ай деп, ооба. Ошо анан суроо кайсы жактан келдик? Эртең кантип жетишесиз? Кантип жетишеси? Бул да бир ошо эме болуш керек, ушул Аллахтын берген бир дары окшойт да, мындай энергия да. Бакта тура уктамай, тура питание, тамак жемей, питание дегендейчи. Анан анан эми ой жүгүртүңдү туура кылыш, настрой, желание керек да буякачы. Көптөр нерсе керек жок, просто аракет. Анан кошумча акча каражатын таба турган булагыңыз барбы? Себеби сиз видео тартып жардам берип эле жүрөсүз да, кээ бир учурда өзүңүздүн үйүңүзгө да киргизип алатасыз да, көчөдө калгандардычы. Жардам берилгенче менин үйүмдө жашап турчу деп, жана элге жардам берген менен өзүңүздө да бир нерсе болуш керек да, элге жардам бериш үчүн. Эми бизде Жолдошум экөөбүздүн бизнесибиз бар, ошо эми Мадинада, анан эмеде Дордойдо ткань, оптовый текстиль, ошо жактан акча түшүп турат. Анан дагы мындай баскан турганымдан ачык эле айтайын, алам да, тамак, жол кире, пол кире алам. Бирок албетте молдодон сурагам, 10%-ын алса болот экен, бирок 10го жетпейт анткени деген анчалык деле акча түшө элек, чын айткандачы. Эми чоң эме боло элек да, андай масштабный. Биздин элибиз кайрымдуулук өткөргөнгө, жардам бергенге мурдакыга салыштырмалуу сиз 2021-жылдан бери баштаптырсыз. Ошол учурга салыштырмалуу азыр өзгөрдүбү? Мурда мисалы 10 сомдон салса, азыр 100 сомдон салып дегендей, же тескерисинче акчасын салып алып сурап атабы, кана каяка короттуң деп? Жок, эми реквизиттерди мына койгондо жарым жыл эми болот, даже болду элек, 4 ай болду. То есть ага чейин өзүмдүн баягы каражаттарыма жардам берип жүрдүм да. Же болбосо спонсорлор анонимно чыгат да. Именно ошол реквизиттер боюнча аз эле болду, 4 ай болуп калды го. Жарым жыл деп грубо айтып атам да. Разницасы эми пока разницасы деле аябай көрө элекмин. Эми уже фонд ачтым да, аябай эме кылбайчы. Азыркы учурда мындай эмеге карайт да. Чындап ким, например, ушунчалык ызаланып муктаж болуп атса, сезилет экен камераданчы. Ошондо тез учурда жардам бергенге аракет кылышат, көп эле салышат да, эми жардам берип колунан келишинче. Мындай кичине болуп калат арасында, мындай алдап эметкен адамдарчы, анан ошо ырыскысына жараша да ошо дагычы. То есть алданганда сезилип калат, фальшиво болуп атканда билинип калат экен. Анан мен деле алданып, анан эми акырын-акырындан опытка келсем десем, жаңылышпайм да дедим да. Башында сиз дагы баягы жардам берчи деген десе бооруңуз ооруп эле жардам берген күндөр болгон. Ооба, анан ойлоп көрсөм, эме экен бияктан да психолог болуш керек экен да. То есть баарын сурап, сүйлөшүп, сезип, анан даже мындай катуу эле документтериңизди көрсөтүңүзчү делечи, мында ато эме экен да, жоошуңду билсе, көрөчү, даже алданып калышы мүмкүн экен да. Наивный болбош керек экен биякта. Негизи Алтын-ай фонд деп калдыңыз. Ошо фонддун негизи алдыдагы убакыттарда баягы чоңойтуп, кеңейтип, кандай бир максаттар бар алдыда?
ооба буюрса ошо эми инвесторлорду табып баягы жакшы үйлөрдү, мечиттерди, школдорду курсамбы деген эме бар, план бар. Кудайым буюрса. Ооба. Анан сизге Алтынай ушул видеоңду көрдүм эле, жардам берип кой, бирок мен экенимди айтпа дегендер көп эле. Андайлар болуп, ооба, андайлар болуп калат. Аябай көп эмес, бирок орточо да. Бирок мен болбой эле чыдабай эле айтсам. Айтпа десе болот. Ошол байке ушинтип жардам берди деп кыйкырып салсам, анан айтпай эле коюп белең деген учурлар болот. Акыркы видеолоруңузда ушундай набыр жакшы нерседен мактангым келет да. Чыда албайм да. Акыркы видеолоруңузда көрүп калдым, эми белгилүү бир инсандын сизге акча катырганын айтып бериптирсиз. Ооба. Болгон ошондой эле барып келдим. Ошо Инстаграмдан байкап калды мени. Аябай өтө күтпөгөн жерден сонун неме болду, белек болду, сезимдер болду. Анткени өз көзүм менен көрүп келдим Чечняны. Кудайыма шүгүр, миңертебе шүгүр дейм. Эми телекөрүүчүлөргө айтыңыз, ал инсан ким болчу? Анан эмне үчүн башка мамлекетке бардыңыз? Сизди чакырдыбы? Ооба, албетте чакырды. Ал эме болчу, ошо президент Чечни, Рамзан Кадырович болчу. Анан башында ишенген жокмун, анткени деген баягы стористерин көрүп, лайк коюп атса, мындай фан аккаунт эле го деп койгом да, оказывается чындап эле өзүнүн жеке эме страничкасы менен жазыптыр. Аябай сүйүнүп кетип эле анан ошо рахмат, ушинтип мени колдоп атканыңызга, көрүп атам, стористерин көрүп атасыңыз, лайк коюп атасыз десем эле, азаматсың, только алга жыл деди. Анан аябай сүйүнүп кетип эле, вау деп дагы бир жолу рахматын айтып, ушинтип сүйлөшүп кеттик да Инстаграмдан. То есть сразу эле жооп берип атты да, мындай көпкө эметкен жок. Анан ишенбей кирип карасам 6 миллион подписчиктер болчу. Ал учурда азырда уже 8-9 миллион болуп калды болуш керек. Кубанып, өзүмө ишене албай, жаш бала болуп, анан мечтады сурады, кыялыңыз кандай депчи. Анан мен дагы баягы ойлоп көрсөм, Кудайыма шүгүр, баягы ата-энем, үй, бардык нерселер бар экен да. Ушунчалык эле эмем ток экен да, ички дүйнөмчү, пейилим. Почему бы и нет, лучше барып көрүшүп келгеним жакшы го вживую деп, Чечняны көрүп деп, анан ушинтип айтсам эле, давай деп сразу эле жооп берген. Анан ишене албай, дагы ишенбейттим да. Анан кантип эле мени Чечнянын президенти чакырсын деп. Ошо сиз деле элестетип көрсөңүз, мисалы менин ордума. Айттым, ошо сизди көрүп, анан Чечняны көргүм келип атат десем, анан макул деди. Анан ким менен болсо да келе бер деди. Апам мененчи десем болот деди. Анан апам мугалим болуп иштечи, ал учурда бара албады. Сестренкамды, бир тууган сестренкамды алып бардым, чогуу барып. Сон коноктоду, прям словами не описать, мындай өз көзүм менен көргөн, ал башкача экен да негизичи. Мындай таза, сонун жер экен, сүрдүү экен, өзү чындап жанында мыягында отурдум. Биягында отурсам, ал биягында отурду. Биягында сестренкам отурду. Дагы да коноктор бар болчу экен, ошо эмесине баргандачы, резиденциясына. Сүйлөшкөн деле жокпуз, ачык айтайын. Жөн эле ассалам алейкум, добро пожаловать деди. Ошол эле жетиштүү болду. Анан билгизбеттим сүйлөнгөндү, бирок чындап эле ичимде жаман эме болуп аттым да. Толкунданып, жүрөктөрүңүз бат. Ошентип эметип аттым. Анан 3 күн чогулдук, эми кандай чогуу, мындай эмени көрсөтүп атты да, Чечнянычы. Мисалы, экинчи күнү тойдо болдук, племянницасы күйөөгө тийип, туугандар менен тааныштык. Үчүнчү күнү дельфинариянын баягы открытиясы болуп аттыр, ошолор менен сууга түшүп. Демек сиз Чечнян президентинин туугандарынын тоюна да барган экенсиз. Ооба, өтө сон болду. Күтпөгөн жерден ошо тойго да түшүп калдым. Анан традициялар да өзгөчө экен. Баягындай башында намаз окуп, аябай эме кылып алышат экен, көпкө чейинчи. Мындай той башталганча, анан келип туруп лизинка менен баштайт экен. Лизинка бүткөндөн кийин эле монтип миллиондорду пачкалап ыргытышат экен да. Эми билбейм, эми балким президент болгон үчүн пачкалап ыргытат да, балким башкалар мындай эле бирден экиден ыргытат да, бирок мондой пачкалар менен ой деп бияка көп ыргытты да. Анан ошентип терип алышат экен. Халал, таза, сонун бийлешет экен, көбүнчөсү лизгинка только билет экен да. Ошо мени да билетишти. А мен болсо лизинка билеген билбейт элем, шумда келип калгам да. Анан үйрөнүп келдиңиз ошол жакта. Ооба, сестренкам экөөбүз биледик, анткени эми өзүнө кызык болду ошойт да, бияк бетте турган, анан билесин, коноктор билесин деп бизди чакырып берди да кечкерчи. Биз билесек гүлдө окшойт, анткени биле албайсыз да, биз эме көрдүк ошойт да, башкачачы со стороны.
бирок сонун болду өтө. Жакшы. Анан фонд боюнча сурагым келип атат. Негизи азыр биздин өзүбүздүн мекендештердин арасынан тышкары баягы Орусия мамлекетинде да мекендештерибиз бар. Башка чет өлкөдө да мекендештер бар. Ошолорго да балким муктаждарга жардам берүүгө мүмкүнчүлүк барбы сиздерде? Ооба, азыр ошо эми фонд жаңы эле бүттү. Блин, канча болуп тырыштым. 3 ай өзүнүн максаты бар экен. Аябай 3 айдан бери бүтпөй эле бирдеме болуп эле. Канча тырышсаң деле өзүнүн эмеси бар экен да, сааты. Бүгүн бүттү именно. Бүгүн бакып кетем. Ооба, жакшы жаңылык. Реквизиттерин эмне жазайм? Ошо албетте колубуздан келишинче жардам беребиз. Команда түзүп атам. Ошо эмеге да барып ачып келиш керек болуп атат. Мекендештер суранат. Эми ачып бересизби депчи, биз үчүн да Сбербанк, Тинькофф деп. Мурда жакшы болчу экен, М-банк менен оңойго туруп койчу. Азыр иштебейт экен. Ооба. Международный эмеге чыкканга аракет кылабыз да буюрса. Кыргызстан. Эми сиз Чеченянын президентинин кабыл алуусунда болдуңуз. Кыргызстандын президентинин да кабыл алуусунда болгуңуз келеби? Албетте. Сөзсүз. Буюрса, эми ниет кылып койдум, эми өзүнүн да максаты бар да, аны делечи. Балким жакшы иштерди кыла берсек өзү деле Буюрса, орозодон кийин балким. Сиз барып жолуктуңуз, анан Кыргызстанга келгенде сиздин счетуңузга акча которуп коюптурбу? Ооба. Анан жол киреңизди төлөп өзү чакырдыбы? Баардыгын өзү кылды, баардыгын. Полный өзү кылды. Анан ушунчалык шөдүр экен деп таң калдым да, анткени деген. Биринчи андай болду да, өзү чакырып, өзү төлөп, акча салып коюп, акча жөндөп вообще унутуп коюптурмун. Анан келгенден кийин эстеп атпаймынбы? Ага чейин сураганда, ушу картаңызды жөнөтүп коесуз деп, келгенден эстеп анан ушунчалык эмоция болду. Эми тактан и так сонун впечатление алып келдим да, деп Чечняны көрүп келдим, Кудайыма шүгүр деп. Анан ошо акчаны көргөндө еще плюс эме болдум да, аябай кубандым да. Анткени как раз поддержка керек болуп аткан да ошо учурдачы. Мындай чындап көп эмелерге жаздым, биздин популярный эмелерге, чыгырчыларга, анан ачык айтканда блогерлерге мени эми жооп бербей ушундай кылып коюшкан да. Ал учурдачы мындай аябай өтө жалгыз болуп, анан алар менен коллаборация тарткым келди, аракетимди аябай эме кылгам да, жумшагам. Анан жооп бербей, анан мейли, эми жооп бербей зато президент жооп берди. Сиз ага жазбасаңыз дагы өзү тагаптыр. Эми бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Ыраазычылык билдирейин, атайын убактыңызды бөлүп таң эрте биздин эфирге келип бергендигиңиз үчүн. Телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп атсаңыз болот, эркин микрофон берели. Урматтуу кыргыз эли, карматкан орозуңуздар кабыл болсун. Албетте мен силерди жакшы көрөм. Сыймыктанам кыргыздын кызы болгонуна. Дагы да күчтөнүп, мына буйруса фонд ачылды. Чоң иштерди жатканга аракет кылабыз. Мен дагы таанытпаңыздар, суранам, жаман сөздөр жазбаңыздар. Мен сиздерге керекмин. Буюрса көп жашасам силерге кызмат кылып өткөнгө даярмын. Кыргызстанды өтө жакшы көрөм. Дагы бир жолу сыймыктанам. Чоң рахмат, сиздерди ушинтип колдоп атканыңыздарды көрүп атам. Главное, жаман сөз жазбаңыздар, ата мен да тирүү жанмын, кабыл алам. Так бар жакшы. Шүгүр бардыгына. Сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Алтындай болгон эртең убактыңызды бөлүп келип бергениңизге эч качан оорубаңыз. Алгалай бериңиз ишиңизге. Сиздерге да ийгилик болсун. Ушул баштаган ишиңиздин өзүрүн көрүп, канчалаган миллиондогон адамдарга өзүңүздүн жардамыңызды берип жүрөрүңүз болгондо дагы сиз муктаж, чындап жардамга муктаж болуп, кайсыл жакка кайрылсам экен, эмне кылсам экен деп жатып, үмүт издеп, Кудайдан кайра суранып, жардам берчи, кимдир бирөөнү жиберчи деп атканда, сиз ошол адамдарга жардам берип как раз бүгүн азыр бияктан чыгып алып, ушу эмеге барам, Байнонтоновкода бир канча бир 4 же 6 үй күйүп кетиптир. Эште калган адамдар бар экен, Кудайым буйрса бар. Полный мындай бир үй күйүп, мындай күйүп кетти да. Жакында эле. Ошо жазып атышкан, азыр ошоко барам, колумдан келишинче жардам берем. Сизге рахмат. Кадырман телекөрүүчү, биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Азыр болсо жарнамалык тыныгуудан кийин кайрадан мына ушул жерден кийинки коноктор менен сүйлөшөбүз. Алыстабай. Чоң рахмат.